ошо 20дан ашыгыраак килограмм берет го дейм өзү эле. Булар убойго келди жаңы эле. Ой. Анан убойдон азыр этке кетет экен. Мынакей кызыл бука. Мойну сонун чыгыптыр. Конкретно семиптир. Салам, урматтуу көрүүчүлөр. Шарп илдеттин сарайынын ичине киргизип алдык. Мурдагы базар ушул торпокту алып келген болчубуз. Дагы бир торпок келген, ушунусу шарп экен. Анан шарп жугушту да аябай. Маякта торпокторго толугу менен жууп кетти. Бул торпокту негизи алып келгенде башка жакка кармап, карантин сыяктуу кылып жасаш керек болчу, бирок бизде андай жер жок эшикте навес анан ачыкта тоңуп калмак. Анткени булар арык болуп атпайбы азыркы маалда. Эшикте болсо аябай суук, кечкисин чилде кайра келди окшойт, аябай суук болуп атат акыркы 5 күн. Анан азыр шарп болгонуна бир 4-5 күндөй болуп калды окшойт. Бүт жандагы торпокторго, майда торпокторго жугуп кетти. Могул сары торпокту алып атканда эси Шарп менен Карасанга карата вакцина сайылган деп айткан болчу. Айткандай эле болду, буга жуккан жок, бирок бүгүн мындай титиреп температура болуп атат окшойт. Эми булар жеңил көтөрүп кетет да, негизи вакцина сайылгандан кийин түздөн түз контакт болбосо негизи жукпайт болчу. Анан түздөн түз контактта жанында турат да, мисалы жанындагы Шарп ооруп атпайбы, шилекейи менен жалашып атат, бири-бирин тойтун жеп атат, анан баары бир жугат экен да. Бул торпокко дагы сайылган окшойт, буга да жуккан жок. Симентал болсо, Боря болсо ооруган да күзүндө. Анан ооруган мал кайра 8 айга чейин оорубайт да, иммунитет пайда болуп калат Шарпка өз алдынча. Анан бир ооруган мал 8 айга чейин кайра Шарп менен оорубайт. Теория боюнча ошондой экен да, анан практикада билбейм, айта албайм да. Анан бул байлоодогу букаларга Шарпка карата вакцинаны сайбадык беле 4 ай мурун. Бирок ага карабастан жууп калды да. Себеби дегенде жанында бир торпок турган болчу, анан түздөн түз контакт болгондо баары бир жугат экен да. Негизи таң алып жатам өзүм деле, вакцина болгондон кийин баягы түздөн түз контактка дагы туруштук берсе жакшы болмок. Мынакей балжырап ооруп атат. Анан эң таң калыштуу болгону ушул бука болду. Бул бука башында эң биринчи ооруду да. Себеби дегенде чака менен чогуу бирдей эле суу ичет да баарычы, анан ошо шилекей аркылуу жуктуго деп ойлонуп жатам. Анан булга биз Шарпты кайсак дагы ал эсте дагы жок да, Шарп болуп атат депчи. Мен тамагына арпа же болбосо бир тикенек тыгылып калдыго деп ойлоп жаткам, бирок көрсө андай эмес экен, бул Шарп болуп атыптыр да. Анан өз алдынча эле айыгып кетти. Себеби дегенде буга вакцина сайылган болчу да, анан иммунитети жакшы окшойт, өзү көтөрүп кетти да. Анан акырында бицилин сайып калдык да. Анан 3 күн, 4 күндөйбү, 3 күндөй кыйналды дагы, андан кийин айыгып кетти. Бирок жемден, чөптөн баш тарткан жок. Ас болсо дагы, жай болсо дагы жеп атты дагы, түгөтүп атты да. Жемин түгөтүп атты, сууну ичип атты. Демек иммунитетке да жараша болот экен да. Бул жердеги калган букаларга жуккан деле жок. Анан ошо организмден да болот окшойт, иммунитеттен. Мына ушул бука көтөрө албай атат да. Тиги бука болсо көтөрүп кетти. Бул болсо ооруп атат да. Чөп. Асастан жеп атат да. Анан мына ушуга жугуптур, анан жанындагысына да жугуптур да. Мынакей чөптөрүн жеп коюшуптур. Анан дарылаганына кезек берсек, ушундай спрей болот, чем спрей деген. Ушундан алып туруп эки мал оосунун ичин ачып, кызарта сыйрып, жанагы Шарп болгон жерлерин ошолорду сыйрып турган, ошол жерге эки мал чачып туруш керек. Карп дагы чачыш керек деп калат экен, элдердин баары эле карп деп калыптыр. Азыр карп арзан да буга караганда. Бул 450 сом, аябай кымбат болуп атпайбы? Анан бат эле түгөнүп калат. Карп болсо арзан да, анан арзанына катышып карп айыктырат деп коет экен да. Эми карп болсо ал вет аптекада сатылуучу дары дармекке кирбейт. Анан ошол себептен эми аны айта албайм да мен.
кандай эмне кандай жардам берет. Биз дароо эле шилекей агып калса эле дароо карап туруп дарылап атпайбызбы? 2 мал чем спрейден чачып, оосуна мынакей көк болуп ушинтип калат да мурдулары. Анан бицилин сайдык көчө. Анан негизи күн алыс кылып сайсак болот, бирок биз бицилинди 2 күн арт-артынан сайдык да. Анан эгерде байкап турабыз да, мындай аябай оор боло турган болсо, баягы оор стадиясы күчөп өөрчүшүп кеткен болсо, негизи окситетрациклин жакшы болот экен. Мал доктуру менен сүйлөшсөм, ошол күчтүүрөөк болот дейт да. Аны биз сайып көргөн эмеспиз, негизи бицилин сайып жүрөбүз такай эле. Анан ошондон сайса, демек ал күчтүүрөөк антибиотик болот экен да, бицилинге карагандачы. Ошол жакшы жардам берип кетет деп айтты. Бүгүн болсо ушул жакшы чөп жебей, жемден да кичине баш тартып атат. Ошондой боло турган болсо, бүгүн окситетрациклин саялы деп жатабыз буга. 2 жолу бицилин сайган болчубуз буга. Ошол дарыны сайып анан байкамакчыбыз, бирок ичин, оосунун ичин баарын сыйрып, тазалап, чем спрейден чачып тазалап атабыз да. Ондо окситетрациклин сайсаңыз болот, же болбосо бицилин сайсаңыз болот да. Анан башка да антибиотиктер бар, эми аны мал доктуру менен кеңешип, же болбосо вет аптекада сатуучудан дагы сурасаңыз болот. Ушул жердегилердин баарына жугуп кетти, анткени буларга вакцина сайган эмеспиз, буларды кийин алган болчубуз да, анан булар дагы кичине оорураак көтөрүшү мүмкүн. Мынакей. Буларга дагы буюрса бүгүн окситетрациклин келсе, ошондон саялы деп жатабыз. Себеби дегенде максат буларды эртерээк аяктырыш керек болуп атат да, созбош керек болуп атат да. Бир жума андан ары өдөлөтпөш керек. Максат ошол болуп атат да, аябай баягы шай кетип, өңү кетип калбасын деген ой болуп атат да. Дарылаган болсо айттык, анан туз болсо туздан дагы сепсеңиз болот оосуна. Кара туз, же болбосо кара туз алдына коюп жалатып, бирок эми жалай бербейт. Оосун ачып эле аны салыш керек. Ошондо 2 мал чем спрей, анан антибиотик, бицилин же болбосо окситетрациклин, ошондон сайсаңыз болот. Бицилинди күн алыс сайса болот, анан окситетрациклинди болсо аны караш керек да, инструкциясын окусаңыз эле белгилүү болот. Же болбосо ошол вет аптекадан сурасаңыз айтып берет. Дагы ушул торпоктор, майда торпоктор оорураак көтөрүп, эгерде вакцина сайылбаган болсо, жөн эле сизди карап туруп берет. Чөп жем жебей калат, тоюттан баш тартат. Анан буларга жарма кайнатып, же болбосо жемди сууга, ысык сууга эзип, адыра болобу, жүгөрү болобу, ошолорду жибитип туруп куюп туруш керек да. 2 мал же болбосо 3 мал 5 литр, 6 литрге чейин куюп турса күн сайын тарт айыгып кеткичекте жардам берип турат да. Анткени булар шарптын өзүнөн өлбөйт, булар деген курсак ачкандан өлүп калат да. Себеби дегенде ошол шарп болуп атканда бир жума жебей калат да, эчтеке мисалы туруп берип калышы мүмкүн да, жөн элечи жегени болот, жебегени болот. Анан ошолорго суюк нерсе ичине киргизип куюш керек. Организмди камсыздандырып туруш керек да, тоют менен. Жарма куйган болсо, баклажканы алып туруп эле 2 литрлик баклажка же болбосо 1 литрлик пландап да, баягы мисалы 5 литр күн сайын ичип турса, күптүү болуп калбасын. Жемди көбүрөөк кошуп салбаңыз, күптүү болуп ичи көбүп кетпесин да, мындай жеңилирээк кылып жарманы жасаш керек да. Ошентип туруп анан оосун ачып туруп эле баклажка менен куюп туруш керек. Суу ичсе, жылуураак кылып алдына суу куюп койсоңуз, суу дагы ичкени болот, ичпегени да болот да. Баягы канча суу ичип турса да ошончо жакшы да. Уй болсо жоголуп кеткен уй болчу да, анан кеч болуп келген кышында. Буга болсо шарпка карата вакцина сайылган эмес, ошол себептен мындан күмөн болуп атам, анан бул жерге киргизип
байладык. Байкап туралы шарп болсо муну да дарылаш керек, берки уйларга да жукпасын да. Аларга эми вакцина сайылган болчу, анан бирок ошентсе деле түздөн түз контакт болуп баягы шилекей бири менен баягы жалаганда жугуп кетет экен да. Бул жакта уйларды эчке чыгарбай ушул жерде кармайбыз, жукпасын да. Анан башка кошунанын уйларына да жукпасын. Ушул жерде турсун да, баягы ооруп калсачы. Анан музоолорго дагы эми аябай кооптуу негизичи, абайлаш керек да. Бул топ болсо өзүнчө бул жерде, буларды да эчке чыгарбайбыз болду. 3 маал чөп берип, анан сугарып келип ушул жерге камап турабыз да. Эми буларга жукпаш керек, негизи булардын баарына вакцина сайылган да. Жукса дагы көтөрүп кетиш керек да. Эми ичине, сарайдын ичине кирип байлаганда аябай кооптуу болуп атат. Ошол себептен буларды кириспей эле эчке чытап атабыз да. Анткени буларга дагы жукса анан баягы кыйналыпчы аябай. Себеби дегенде бооз малга антибиотик сая албай калабыз да, ошол себептен оорураак көтөрүш мүмкүн да аябайчы. Видеодо толугу менен эле айттым окшойт, эч нерсе унуткан жокмун деп ойлоп жатам. Анан суроолор болсо, пикирлер болсо калтырыңыздар, комментарийге жазыңыздар. Анан дагы башка бир маалымат, өзүңүз базардан малдыкка мал алып калсаңыз, уй же бука, торпок өзүнчө бөлүңүз да, колдон келсе. Топ уйларга кошпой, өзүнчө бөлүп, кармап, анан мал доктурду чакырып, шарпка карата вакцинаны сайдырып салсаңыз жакшы болот. Вакцинаны мал доктур гана саят, өзүңүз сая албайсыз. Ал вет аптекаларда сатылбайт, ал дары-дармек. Вакцинаны келип мал доктур гана сайып берет. Ошого чалсаңыз келет дагы саят. Анан эгерде шарп болбосо, анан берки өзүңүздүн малдарыңызга кошсоңуз болот. Карасан деген дагы бар. Эми карасандагы торпоктор көбүнчө 3 жашка чейинки малдар өлөт. Ошону да байкаңыз. Негизи мал сатып алып атканда биринчи колдон алсаңыз сураңыз, шарпка карата вакцина сайылды беле, карасанга карата вакцина сайылды беле. Мисалы, ургачы малга, бруцеллезга карата сайылат, ошолордун баарын сурасаңыз, билген болсо айтып берет, билбеген болсо айтпайт да. Берки экинчи кол, үчүнчү колго өтсө эми билбей каласыз да. Ошол себептен карантин сыяктуу кылып өзүңүз алгандан кийин өзүнчө уюштуруп багып койсоңуз дагы жакшы болот. Айта кетчү нерсе, шарп оорусу ушул Россиядан, Казакстандан келген малдардан көп чыгып атат. Анткени климаттык алмашуу болгондо иммунитет жабыркап, анан келери менен дароо шарп болуп атат да. Анан карантиндик нормалар дагы жакшы сакталып атабы белгисиз. Себеби дегенде Россиядан карантинге коюлат, анан сайылчу вакциналар сайылып, келгенден кийин дагы карантинге коюлуш керек негизи. Анан эгерде анын баары жакшы аткарылып аткан болсо, шарп илдети мынчалык жайылбайт болчу. Факт, шарп илдети аябай жайылып жатат, демек бир нерселер туура эмес кетип атат дегенди билдирет да. Анан ошол себептен бул жерге келгенде дагы, мисалы, айыл жергелерине кошунаңыз алып келип аткан болсо, ошол тукум уйларын алып келип элдерге сатып аткан болсо, айтсаңыздар болот да. Карантинге өзүңдүн сарайыңан чыгарбай, карма 14 күн, шарпка карата вакцинаны сайдыр. Же болбосо, мисалы, карасан бар, ошолордун баарын сайдырып, анан эшикке чыгар, бадалга кош, кесүүгө кош, анан базарга чыгар депчи. Себеби дегенде бул биздин малдардын коопсуздугу болуп атат да, өзүбүзгө эле жаман болуп атпайбы. Ошол себептен ошолордон талап кылсак жакшы болмок негизи. Айыл өкмөттөр менен биргеликте айыл тургундары ошондой иш алып барса дагы жакшы да. Жайылтпогочу. Азыр болсо шарп кирип атат, анан кийин эми ким билет, эми жанагы Сибирь жарасы деген бар, сибирская язва деп коет. Россияда аябай көп кездешет, ошого карата вакцинаны сайып жүрүшөт. Кутурма деген бар, бешенство. Ал дагы аябай опурталдуу дарттар да, булар кишиге дагы жугат буларчы. Өкөтөн кишиге жугат. Анан эми аябай кооптуу да. Ошол себептен бул нормалар, карантиндик нормалар аябай жакшы аткарылыш керек да. Анан бизге болсо малды аябай күтүрөтүп алып келип атабыз. Ошол себептен этияттайлы да. Биздин коопсуздугубуз үчүн бул керектүү нерсе. Ушул видео менен ошол базардан мал алып, малдыкка ушундай тукум малдарын порода
ошондой малдарды алып аткан киши менен ушул видео менен бөлүшүп коюңуз. Айтып түшүндүрүп алганда ушундай бак деп, себеби дегенде кымбат баада алынып атат, анан өлүп калса ошо алып аткан кишиге эле жаман да. Ошол себептен карап байкасын, вакциналар сайылдуу деп сурасын ошол сатып аткан кишилерден. Жөн эле мындай ала бербесин да, анан кыйын болот да.